бериңиз. Сөз так, башкы прокуратуранын өкүлү. Так, Иманалиева Айнура. Иманалиева Айнура Курманбековна, берилет. Урматтуу Конституциялык сотунун төрагасы, судьялар, сот отурумунун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы талаш жараткан АПКнын 110 беренесинин 8 пункту боюнча Конституциянын кээ бир нормаларына шайкеш келүүсү боюнча укуктук позициябызды жазуу түрүндө бергенбиз. Ошол жазуу түрүндө берилген позициябызды толугу менен мен колдойм. Кыскача токтолуп кетейин. Негизи демилгечилер тарабынан Кыргыз Республикасынын АПКнын 110 беренеси 8 пунктуна өзгөртүү түзөтүү киргизүүдө соттук актылардын укуктук аныктыгы, туруктуулугу, ошондой эле процесстердин ак ниетсиз катышуучулары тарабынан укуктук кыянаттык менен пайдаланууну болтурбоо максатында мөөнөттү калыбына келтирүүгө бөгөт коюуну максатташкан. Укуктарды өз убагында жүзөгө ашырууга жана коргоого багытталган коргоону талап кылуу менен убакыттын өтүшү менен чексиз болушу мүмкүн эместигин жана узакка созулган укуктук белгисиздикке жол берилбей тургандыгы багытташкан. Ошол эле учурда административдик доону кароонун максаты иш боюнча объективдүү чындыкты аныктоо болуп саналат. Узак убакыт өткөндөн кийин жогорку соттун өкүлү белгилеп кеткендей, узак убакыт өткөндөн кийин сот отурумунда талап кылынган далилдер жоголуп же бузулган болушу мүмкүн. Андыктан талаш боюнча чындыкты аныктоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат деп эсептейбиз. Мыйзам чыгаруучу тарап өзүнүн дискрециялык ыйгарымдуу укуктарынын чегинде мындай чектөөлөр коюуга укуктуу деп эсептейбиз. Ошондуктан киргизилген чектөөлөр соттук коргоону укугун азайтпайт жана жокко чыгарбайт. Ошого жараша сот адилеттүүлүгүнө жетүүнүн чектелишине алып келбейт деп биз эсептейбиз. Жана белгилеп кеткендей, ошол 110 кайрылуу тараптардын көрсөтүлгөн дооматтары ошол 110 беренеси 8 пункту шайкеш келүүсү боюнча укуктук позицияны коргойбуз биз.